Жылдан жылга көтөрүлүп атпайбы отопление? Нер сквозной болуп жол болуп калды. Ушул туура эмеспи? Бу жерди жол деп атат. Жол эмес да бу жер. Жашоочуларыбыздын колун топтоп туруп жылуулук боюнча алып келдикчи. Анан чакан детский площадкасы санайлы. Бизде кураган дарактар бар да, ошону алып ташташ керекпи же кураган бойдон тура бериш керекпи? Бул дарактын тамыры даже мына биз жака кирген жактын семонттун жарып чыкканда былтыр биз жителдер угушуп мусордон чогултуш семонтту эме кылганбыз, куйдуртканбыз тамырын алдырып. Эгер бул даракты албасак дагы тамыр ошентип чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз сурамтабыз буну алса, тиги жерге жаңы ёлканы экти бир биздин жители. Ошентип дагы отургузуп алабыз да. Мектепке, бакчага алып кетип атканда басалбай калат. Лужа болуп калат. Жамгыр. Анан чакан детский площадкасы санайлы деп. Кайсы жерде? Могул машиналарды алабыз. Мынагы бир блогер эмнеде бүт жолду ачырды да. Нер сквозной болуп жол болуп калды. Ушул туура эмеспи? Бу жерди жол деп атат. Жол эмес да бу жер. Кокустан тез жардам керек болуп калса, өртөөчү Кудай сактасын, өрт өчүрүүчү машиналар келип калса, булар кире албай тоскоолдук жаратып калат. Ошол блогердин артынан коомчулукка түшкөндөн биз бияка атайын келдик. Кой мояктардын тротуарлары болсо тротуарларын, балдар аянтчасы болсо балдар аянтчасын, бак дарактары болсо бак дарактарында жылуулук маселелери бар экен. Аны билбейт экенбиз, азыр айтпасаңар дагы билбейт элек. Ошолор чечкени келдик. Эртең Кудай кааласа могу жерлердин баарысын порядок кылып туруп тегистегенден соң бир шлагбаум коюп беребиз. Ансыз болбойт. Мындай керегинде иштетесиңер, керегинде жаап аласыңар. Анткени балдардын да мындай өмүрү бизге керек. Балдар бул биздин келечек.